Мектеп, балабакча, оорукана салынсын деп мамлекеттин казынасынан бөлүнгөн акчаны кымырып, кертип жеген жемкорлордон ушул күнгө чейин арыл албай келебиз. Коррупционерлерге мыйзам катаалдашкан сайын жеп көнүп алгандар адатынан арыл албай темир тордун артына кирип кетишүүдө. Кечээ жакында эле мектептин курулушунан 6 миллиондон ашык акчаны кымырып алгандардын кылмышы аныкталды. Прокурордун маалыматында курулушту мойнуна алган компания долбоордо убадаланган иштерди аткарган эмес. Тактап айтканда, окуу эмеректери, бетон куурлар, өрт өчүрүүчү жабдуулар, жарыктандыруу жана башка иштер көңүл сыртында калып кеткен. Анын кесепетинен мамлекетке 6 миллион 300 миң сомдон ашык зыян келген. Ал ортодо бул ишке Жалал Абад областык капиталдык курулуш башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери аралашканы айтылууда. Мекеменин башчысы курулушта эри суммада айырма болбошу керектигин, аткарылган иштердин отчету алынбай же эсептен катачылык кеткен болушу мүмкүн дейт. Муну менен мамлекетке зыян келбей турганына ишендирип, чыгымды курулуш компаниянын күрөөгө коюлган акчасынан өндүрүп алууга болорун билдирүүдө. Бирок мектептеги окуучулар үчүн эң керектүү болгон каражаттардын ордун ким толтурат? Биз сөз кылып жаткан Фуркат орто мектебинин директору курулуш иштеринде кандай алешемдиктер кеткенин айтып, жаңы салынган имараттын азыркы абалын өзү көрсөтүп берсин. Мамлекетке зыян келтирди, ушул боюнча биз иш козгодук. Курулуш начар иш жүрүп атат деп айтсак, буну технадзор текшерет, сен эмес дегенге чейин бар. Жалал Абадтагы Фуркат орто мектеби толук бүткөрүлгөн эмес. Мектеп директорунун айтымында долбоордо убадаланган нерселер иш жүзүндө ашкан жок. Алсак, мектептин ашканасындагы кол жуучу жайлары, мештери курулуштун долбооруна камтылган. Зафар Алиев курулуш компания бул иштерди көз жаздымда калтырганын билдирет. Унитаздар эле жарым жарталай коюп кетти алар, же суу чыкпайт. Буларды биз сууну чыгарып, унитаздар баарын оңдоп, артында мыналарды эле биз мектептин фонундан кылып, бир үстүлөрүн онда краска еттик. Анан кийин мына эшикте эле ойноп турат эле өзүбүз завхозу менен бул эшикте эле арттарын оңдотуп, пеналап туруп, баягы ачылат деп кийин деле келип алып туруп, мына жерде ачык шоктору бар эле, ошол жерге пеналарды коюп кылып койдук азырчы. Мына жерлерде, мына полдо деле, мына жерде жөн эле плита деле бар эле. Жөн плита араларында эм баягы бетон эле куюп койчу эле. Булар эмне үчүн мындай кылдыңар десем, кийин бу жер ачылат деп туруп булар ушундай бойдон коюп кете берген. Биз өзүбүз миллионумдерди кийин салдык. Ашкананын проектинде эч кандай мындай эмеректерине же мындай печтериң жок деп айтканбыз. Сенде ВПО менен жасалган экен 2013-жылы. Ошундай калат, сенде печкалар, андай нерсени алып келбейбиз деген. Курулуш компания. Бирок прокуратурадан келип текшерүүнүн жыйынтыгында печтериң алгансыңбы, канча штук печ алгансың деди эле. Мен эч кандай печка алган эмесмин деп туруп, буякта мен печканы көрсөтүп койдум. Мынчы ошо ВПО менен 2013-жылы келген печ, шу печ, башка печ келген эмес мага. Печкаларым шу деп аларга маалыматты бердим. Бирок проектте печ бар экен. Печ бар экен проектте, печкалар бар деп мага мындай кылышты. Мен азыр спорт залдын жуунуучу бөлмөсүндө турам. Азыр болсо бул кийим алмаштыруучу жайы болмок. Долбоорго ылайык бул жерлерде заманбап эмеректер менен камтылып, ошондой эле тиешелүү жабдыктар болушу керек болчу. Деген менен бүгүнкү күндө спорт залдын жуунуп, кийим алмаштыруучу жайлары дал ушундай абалда бош турат. Булар жарым жарталарында көккө краскалаштаган өйдөсүн ак менен водовсён калап туруп, иштер ушундай аткарылды, болду. Эми түгүдө полуну өзүңүз балдарыңыз менен жасап аласыз, жасап коесуз өзүңүз. Биз сизге краскаларын берели, жетишпей калдык деп, булар ушул бойдон бизге таштап кеткен. Мектеп 624 орунга ылайыкталып, окуучуларга жараша отургуч, парта сыяктуу эмеректер менен камсыз болоору пландалган. Бирок окуу эмеректер менен камсыздоодо дагы кемчилик кеткен айтылды. 2018-жыл курулуш иштери жанданып башталган, Осо Кулжа ишканасы утуп алган тендердечи. Проектти көргөн боюнча дедим 624 орунду. Жок дегенде 624 стул балдар отура турган. И жарымы 312 мага парта келиш керек эле. Ошолор кана десем, азырынча муну алып тура бер, болсо эскисин иштетип тур, биз толтуруп беребиз деген убаданы беришкен. Бирок андай убадалар аткарылган жок. Азыр ошондо канча стул, парталар бар? Азыр 254 мындай парта келди. Стулдары бир 400ге жакын стул келди. Калгандары чыккан жок. Мисалы
шкафтарды айтсак, шкафтарды эч кандай кураштырып бизге беришкен эмес. Өзүм завхозум айтып, бул жерге келген мебелдерди аларга звонить этип, мындай кылса, өзүңөр кураштырып ала бергиле деди. Кураштырып атканда баягы ручкалары жок, кемчиликтери. Биз сүрөткө тартып бардык. Сүрөткө тартып өздөрүнө жөнөтүп аттык. Акырына жеткенде муну ачылыштан кийин алар телефонду эле көтөрбөй койду. Долбоорго ылайык мектептин волейбол жана баскетбол ойночу аянтчалары курулмак. Азыркы тапта андан дайын жок. Мектеп директору Зафар Алиев проектте мындай спорттук аянтчалары камтылганын жакында гана билген. Мектептин фасадын буяк 3 жолу фасадты жаңыладык. Биринчисинде келгенде, биринчи кылганда айтып аткандай кышта кылышкан фасадты. Бул эрте жазга келгенде эле бардыгы көчүп түшүп кетти. Асылып түш. Анан кийин экинчи кылынгандан кийин светini начар тандап коюшту. Свети өтө начар болгондуктан анан 3-чү фасадты жасаганыбыз буяк болду. Анан прокуратуранын текшерүүнүн негизинде мага айткандай, кана волейболный, баскетболный площадкаңыз кана агай дегенде мен билбейм андай площадканы десем көрсөтүп, буякта мына волейболный площадкаңыз бу жерде болчу эле. Кана сиздики дегенден анан кийин мен билдим. Волейболный, баскетболный площадка буякта экен. Бул ишти Жалал Абад облустук прокуратурасы текшерип, натыйжада мамлекеттик казынага 6 миллион 300 миң сомдон ашык зыян келгенин аныктаган. Кылмыш иши ачылып, тергөө жүргүзүү үчүн УКМКнын Жалал Абад облустук башкы башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Бүтпөгөн жумуштарды ошо капиталдык урушуктуу башкармалыгынын жооптуу кызматкери тарабынан кабыл алынып, мыйзамсыз жеке ишкер менен сүйлөшүп, алдын ала акчаны отуртуп, бирок бүгүнкү күнгө чейин иш аткарылган эмес да. Тагыраакка айтканда бул өрт өчүрүүчү жабдуулар, окуучу эмеректер, бул стульчиктер, столдор, именно окуучуларга керектүү нерселер орноштурулган эмес да. Андай дагы көп нерсе бар. Бул жерде где-то 6 миллиондун тегерегиндей мамлекетке зыян келтирди. Ушул боюнча биз иш козгодук. Бул 337-берене кылмыш жаза кодексинин ошондой эле документтерди жасалмалоо, андан кийин ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу фактысы боюнча козгодук. Мектептин курулушу 2018-жылы жанданып, ага жалпы 80 миллион сомго чукул каражат кеткен. Ал эми Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы аткарылган иштердин отчеттору алынбай, же эсептөө учурунда ката кетиши мүмкүн экенин айтты. Акыркы эсептөөлөрдө компания мекемеге 5 миллиондон ашык карыз экенин белгиледи. Азыркы жаңы жылдын эмес менен отчетторду тактаганыбызда 5 миллион 300 миң алар отчет эсеп менен каршы чыкканда бизге дебитор каршы болгон. Текшерүү учурунда 800 миң 900 миң тегерегинде аткарылбаган иш, жана мебель келбеген аткарылбаган иш бардыгы да. Анан эми азыр тергөө учурунда такташалычы, ошон үчүн эми азыр бирок анчалык сумма жок. Бирок алар биз алдын ала акча которуп бергенбиз да. Ошол отчетторду тапшырса, может сумма азаят же башка болуп, аны тактап көрөбүз. Андан сырткары алардын койгон залогу бар. 6,5 миллион сомдук залог турат. Бул жерде эч кандай мамлекетке зыян болбойт. Эгерде алар ошол отчетун бере албай эмесин жабыл болбосо, ошо залогун мамлекетке өндүрүп беребиз. Ал жерден мындай мамлекетке зыян келбеш керек. Фуркат мектебинин 3 кабаттуу имаратынын курулушу 1985-жылы ашар жол менен башталган. Каражат тартыштыгынан токтоп калган курулуш дээрлик 40 жылдан соң 2024-жылы ишке берилген. Белгилей кетсек, биз мектеп курулушун жүргүзгөн компанияга байланышууга аракет кылганыбыздан майнап болгон жок. Аклай Карабаева, Шерзат Игембердиев, Күндеми жыйынтык программасы үчүн.